Жамгырда дагы коробканы көтөрүп жүрөм. Аркамда балдар жүргөн, жамгырдан качып кирип кетиптир. Мен жүрөм, жанагы курмам жамгырда түгөбөйт. Акыры мынау мени кыйнап мында тартып аткан, бирдеге тартып аткан, ошо кичине кадрды алып калыптыр да. Ошону тартып калып, андан кийин биз 1 саат жөн эле эч ким болду суу болгу чейин курма тартып атканбыз да жамгырда. Эми жамгыр күнү эч ким ооз ачпайт деп элсе, ооз ачыш керек, бардыгы пробкада турат, чайнаш керек. Мен тапшырганда дуа кылып коюңуздар деп элечи, жардам бериңиздер, бирок жаңы жазганмын, бирок дуа кылып коюңуздарчы депчи. Дуага көп басым жасаганымда бергенде эле айткан болчумун. Дуа кылып коюңуздарчы, сиздердин жабылып кетсин же балам жакшы болуп кетсин депчи. Адам ошол ичимен тиленчүмүн, Аллах Таала ошол көргөн инсанга жүрөгүнө салса, ошол нерсени дагы жүрөгүнөн чыгарып берет ошол инсандар депчи. Дуа кылып коюңузчу деп суранып эле жүрдүм да. Анткени дуа Аллах Тааланын мисалы бирөө сүйгөн пендеси бар, бирөө көп адамдар азыр бизге дуа кылды го. Ошол инсандардын дуасы дагы ушул даражага жеткизди да Аллах Таала. Силердин артыңардан мурдатан суусун ичип атам да азыр. Көрмөк суусун ичип атат ошо. Алладан эч киши бар, аял. Сени билбейм, эми аялың түшүнүп, аялың билсе керек эми. Балам ушуну мени эч ким түшүнбөй койду. Даже үйдөгү атам бир туугандарына кандай өрү бул депчи. Мынча сомдуктар экен десе, деп коюшат. Кече сен чыккандан кийин ушундай оору эле деп отурушпайбы? Сен деле жеткиздиң да ошолорго. Мен деле түшүнүшкөн эмесмин да, ушундай оору экен дешип жүрөм да, карашканда. Алар деле шок болгон, эми түшүнсө керек эми. Түшүнүк жок боло ошон үчүн мен айтсам деле дешип мейли шыпасын берсин деп коюшат. Анан баягы информацияны аласың, эми дарысы жок болсо каяктан шыкпай деп даже дуа кылышат да, ошо кызың жакшы сакайып кетсин, онтип айтпагылачы дейм да. Баягы уже түгүлө баштадым да. Ушундай ситуациялар болгондо кызым басып кетсин десе, качан басат депчи, сыма десе ошо баса албай калат деген эмеге келгем да. Биз дагы эле ушундай келебиз. Биз дагы эле ошол сиз айткандай кудду ошол уккандан кийин деле ошол нерседе жатканбыз. Кантип чогултабыз, кандай болот? Айса айткандай аялым да ыйлайт ошо жанында калат, мага барактайт. Эми мен эркекмин да, мен ал дагы айтып жанында калбайм. Бирок ичимен чогултам. Кудай бар деп түнү менен ойлонуп туруп эле түнү эч кимге айтпай чыгып келергем. Астыма чыгып келип бул жакта баштаганмын да. Малардын краш атасы. Жакшы. Күрөштүн суусу менен күрөк суу ичет, биз ушунун артынан да ушунча чоптолуп калдыбы деп атпайм. Мына эмгегин көрүп башы бизге кыйын болду. Сизге азыр жаным элге маалыматты жеткизип койгонбуз. Мынча иштин баардыгын түнү ойлонуп, мынаны колдо жасашканга жаңа. Ошону айтпайм, сен ушунча кылса биз башыбыз чаңгырдап отурдук да. Ар бир ишке кирип администраторлорго документтерди тапшырып, кол коюп, арыз жазып, анын чоңуна күтүп көп кыйынчылык. Азыр баардыгынан чогултуп келдим. Кайра документтерин кол коюп, кайтадан паспортун берип, кайтадан алытам деп отчет берип алып келдим да. Эми азыр ошол сиздерге пайдасы тийсе, эми паспортун чогултуп, ушинтип чогултуп, эч кайра алабыз 20 килограммга чейин алабыз. Постепенно кетет. Азыр эл ичине өчүп Орта Азия танылып атат. Бир мындай кудурети болуп кетти да, 3 баламыз боюнча. Сиздеркин да көрүп атасыз. Өтө жакшы кетип атат. Өтө жакшы кетип атат. Постепенно биз андай акча тапкан эмес. 18 миллион 6 айда. Түнүм уктабай, күн уктабай, мындай тамак ичпей, 3 саат 4 саат уктап, ушунун баардыгын ойлонуп, ушунун баардыгын команда менен жасатып, элдерге барып, ушинтип 20 миллион 6 айда. Сиз бир айда 20 миллион постепенно болот. Бир айда эле болуп. Бир айда болуп. 20 миллион 6-сынан штаб ачканбыз, өзү немеге кирген, Инстаграмга киргизгеним эле. Баягы Мизраптан ичиме ачышып чыгып, мен деле зурга чыксам болот деп 19-да киргизгем да, биринчи видеомчу. Эч кайра рахмат. Бир айда болор экен анда. Бир ай болду экен. Эч кайрылмас барды. Сен бардын колуна алып. Аллах Эми ушунча кылган ишиң Аллага жеткен үчүн сол ишиңин артынан да көрүп атам.
сенин артыңан деле 300 мен деле көрүп атам. Может барды берки балдар дагы көрүп калыптыр, ким билет. Эми Аллах Таала ушул күнгө ошол нерсеге жазган. Мен деле 6 ай кыйналдым депмин, бирок ошол кыйынчылыктардын артынан бул жашоону, бул турмушту, бул кыйынчылыктардын баардыгын сабак алдым да, мен эч качан кыйналдым деп мындай күнүгө өксөгөм. Аллах Таала ошол нерсени көрсөттү. Канча адамды, канча дос, канча тууган, сага кандай күйөт, сага эмне болот, Аллах Таала көзүңдүн баары ачык болчу да. Мен ага чейин бүт жан дүйнөм берген адам болчумун, баардык адамга жан дүйнөм берчү адам болчумун. Аллах Таала ошол нерселердин баардыгын перегровка кылып, ким кандай мамиле кылганга 6 айда көп мамиле кылышты, кандай мамиле кылышты. Илагыдай мамиле болуптур деп мен Аллага тапшырып коюп эле, баары Аллахтан болот деп коюп эле кетирдим да. Токтой албайсың дегендер адам болду. Жөн эле койчу деген адамдар болду. Бирок мен ички дүйнөмчү Аллага тапшырып койдум. Мен себебин кылып атам деп шунун баардыгын жасап, күнүн ичинде канча сом түшөт, мага бир күндө канча сом түшөт. Шүгүр. Ушунча жасына шүгүр. Бирок чогултам, баламга укол алдырам. Бир чогулбай калса да мен өзүмдү сатып койсо да ошондо укол алдырганга аракет кылып деп Аллага тапшырып коюп себебин кылгам. Бирок Аллах Таала ушул өтө көрдүңүз го казынасы кеңкен. Ал 3 баланы кыз болуп жабылып кетип просто. Бизге уже 4тө 1 бөлүгү жол 18 миллион 6 ай жүргөм. Суду күндө өйтүнү. Маңын тоор, мына жаңы колдогон балдар бардыгы кече бир ай 2 айдын өзүндө пайда болду. Ага чейин мен өзүм да пажаларым бар болчу. Өзүм да жүргөм. Сени бизге Кудай буйруду десем деле болот. Ушу күнгө, ушу саатка буйруганда мен деле башым чаңгалдап отурам, кызым качан дем албай атайын депчи. Жок, азыр ошол көп жака чыгарбай эле белине карап, мен алып көчөрөм. Балдарды жагымдай кылып коюп эле өзүм. Кез кайгынып жагымдан келбей атат, мына өтөт, Жок, Кудайга шүгүр болуп атат. 18 миллион. Азыр эл чындап эле көп акча келип коюшту. Мына 1-2 айдан беришет. Анткени маалымат жетип калды. Маалымат жеткенде эле айттым го, Инстаграмга киргизген эле мага 50 миң түштү депчи. Биз маалымат жеткизе албай кыйналганбыз. Мен блогер, ырчылар баардыгына айтып койчу, мага сторис коюп берип койчу, мага лиз коюп берип койчу. Кайта бир күн койчу, жана кайта 1 саат коюп берчи деп мындай жалдырап. Ошондой маалымат жеткизе албай койгон элдечи. Азыр эл маалымат берди, дарымды берди, результатын көрсөттү. Результатын мен көргөм баарын. Алар басып атат алынчы. Алар басып атат баардыгы. Кылыш керек. Эмне кылыш? Себебин кылыш керек. Себеби 2019 чыккан Кызыл китепке чейин кирип документальный ударып Астанага токтодо тооруну. Андан кийин бала өзү постепенно өзү калыбына келет деп коюлуп баардыгы законный дары постепенно. Бирок кымбат. Буну ушинтип эл чогултат, эл бакмай калат, эл колдойт. Өтө кымбат болчу. Аллах Тааланын кудуретине ушундай эл дагы жардам берип. Туура айтасың. Себебин кыла берейик. Аллага тапшырып коюп себебин кыла берейик. Чогулат. Аз калып тур го. 15-20 миң 50 миллион. Дагы 15-20 миң 50 миллион. Дагы 15-20 миң 2 айда жабып берсинчи. Амин. 2 айда жабып берсин. Өтө сонун болот. 4 айлык кыз жаткан. Анан апасы менен сүйлөшүп не болуп атты, дем ала албайт, түскөсүн дем алып атат, ушундай. Ал кыз баягы өтүп кетти да. Анан келгенде эле ошо кызыма сыма дегенде эле ошо оюма келген да. Ушундай болуп калды депчи. Андай ойлойсуз, бирок бизде группада барбыз да. Көп адамдар акына болот, айтат, мындай өтүп кеткен болот. Мен группага ошо электе да, ошо эле билем да, башка эчтеке билбейм да. Сыма жөнүндө, ошо кыз жөнүндө кичине сыма болсо керек деп неме кылышкан врачтар. Анан ошондо эле мындай эле интернетте ачып эле сыма экенин деп мындай эле окуп койгом да. Меникинде Кыргызстанда билген, жакка ушундайча билген сыма экенин. Ага чейин кыргызчылык болуп калыптыр. Анан басып кетет, 2 жашка чейин бассейнге апар деди, бассейнге апарды. Күчтүү массаж дегенде күчтүү массажын апардым. Биз массажды алып жүргө кеттибиз. Анда кыргызчылык болду, окут деди, көп жака окуттум. Анан результаты сыма деп келгенде анан кийин күчтүү нейрологторго бардым да. Күчтүү нейрологторго бардым. Кыргызстан. Аппалкам да, мен аппалкам. 95-сиңби? 95-жылкы укам Египетте окуйт. Бетине карап эркелетсем да ошондой эле укамсың да сен.
Onu keteyim. кичинекейлердин өмүрүн берсең аларга да керексиз нерв деген өзүңүздүн денсаолугуңузда ойлошуңуз керек. Мен кечээ бир шумалап өзүмдүн денсаолугумду көрсөтчүмүн. Мен бакинап калыптым. Капенс беришти, бүгүн кайтадан бүт аллергия болуп эртең турсуп бүт аллергия болуп кайтадан капенс алып кайдан өзүмө келдим. Ошо өзүңүздүн денсаолугуңузга караңыз, берки балдардын өмүрүн. Бул эми постепенно болот, Алланын тагдыры болду. Ушунчалык себеп менен чыктыңыз. Эми Кудай буйруса, чогулат, уколду алабыз, тугу бар. Берки балдардын өмүрүн да, берки баланын келечегин да, ошондор үчүн денсаолугуңуз керек. Катуу ойлонуп, мынтип ойлосоңуз, стресс деген жаман. Өзүңүздүн денсаолугуңуз кетип калат. Туура айтасың. Сага бир Аллахым бир колдон келсин. неме себебин кыл деген экен да. Молодец. Ошол Аллахтан бардык Аллах Таала ошону көр деп. Сени себепкер кылды да, себепкер кылды. Мен дагычы эч кайгырган эмесмин. Баягы мага бирөө жардам берип кой же бирөө мындай кылып койгондо кайгырган жокмун. Аллага тапшырып коюп эле ошол себебин кылып жүрдүм да. Бирөөгө сүйлөтүш керек болсо сүйлөп бериңиз, жемди алып коюңуз же сүйлөй албайм десе макул, Алла ыраазы болсун. Бул болбосо кийин аке бир сүйлөп берет деп ушинтип эле мына будан болбосо будан кийинкиси будан болбосо мындай Аллага тапшырып эле, бирок ошол ишенич бар болчу Аллах Таала берген ошол. Мен андай немени көргөн баягы артистин бартам отказ кылат. Хамза менен Хамза урганбы? Астана окуганбы деп сразу маалымат жеткизип койдук. Азыр элдин баардыгы маалымат билет бул жолундочу. Просто элдерге да постепенно чогултап депиз. Кечээ 300 бор чабып салышты, элге да оор келип калды. Эми постепенно болсо берип турушат. Анткени элге маалымат жетип калды. Инстаграм иштетип видео кылып ушундай жүргүзө бериңиздер. Постепенно болот. Мен тиги блогер бар. Мен ушундай оор 170 миллион доказ чындап эле алдабайсың деп мен атасымын. Мына мен алдабайм, болсо чыкпайт элем деп жазууларын көрсөтүп, документтерин көрсөтүп, мына документ, мына менин балам Дубайдан келди, Россиядан келди деп көрсөтүп өтө кыйналганмын да. Мыналарды койгондо администратордун чоңуна чыгып, чоңунан кол койдуруп ушундай иштер болгондо каттуучу. Анткени маалымат жок болчу. Бул оору чындап эле ушундай дары барбы? Бул чындап эле андай барбы? Эл ишенбей эмес. Сен болуп аткан иштин бир 10%-ин эле жасай турган болуп калыптыр. Кудай кааласа. Аллах буйруп көрдүңүзбү, берки эле балдарга да чогулган. Эми кантип сизге чогулбайт, чогулат. Кудай буйруса. Амин. Амин. Бул да сизге себепчи болуп, ошо 4-чү болуп чыкканыңыз Аллах Тааланын себеби, сизге да жүрөгүңүзгө салдычы, неге чыкпаганга чыгып. Мен Хамзага жабылганда кызым неме болгондой элем. Ошол Сума ушул баладай дагыланат экен деп. келди да сизге да ошол чогулат экен деген. Одан мурда биринчи чыкканда группага мына бала да бизде сыма бала болуп калыптыр деп бөлүшкөм да сыма группаданчы. Анан кийин эле дагы чыга баштадым. Жабылганда баардыгыбыз эле сүйүнүп бардык деп. Эми аларды билесиң го, үмүтсүз болуп, баягындай бир жол немеге түшүп отуруп калганда 170 миллион өтө чоң. Неме менен сүйлөштүм. Атасы менен. Атасы менен мен дагы сүйлөшүп 3 саат сүйлөшкөнбүз. Эмне сүйлөшүп атабыз түшүнбөйм, бирок экөөбүз жүргүзүүчү. Баягы Арзаттын атасы. бир туугандай болуп эле. Атасы менен баягы сөздөрүбүз бир чыгат. Мына жерде мындай болуп атат, унун куду ушундай болуп атат. Экөөбүздүн сөзүбүз келет да. Мисалы башка бирөө менен сүйлөшсөң, ал мисалы мени түшүнбөйт да, ал 170 миллион кандай болот деп. Тиги уже баштан өткөзгөн бала мага кадимкидей 3 саат сүйлөштүк. Эмне сүйлөштүк билбейм, 3 саат сүйлөшүп коюппуз да. Ошондо бир алар да учту экен, 1,5 жылда чогултушту. 1,5 жылда аларда барбаган жери калбады. Биз көрүп турганбыз да, көрүп туруп эми ойлоп өткөсүн Аллах Таала мага ушулдай келбейт депчи. Эми оюңа келбейт да. Келбейт да. Бирок Аллах Тааланын ушундай кудурети күчүнөн ушул берди бизге. Эми бакына албайбыз. Бул дагы сыноо, Аллах Тааланын тагдыры бизге да ушундай келди. Бул сыноо дагы адамды жанагы алып келет экен да. Адамды көшүрүш, адамды көрүш, ушул. Мен азыр кадимкидей көзүм ачылды да. Жашоого көзүм ачылды. Анткени азыр байлыгы чоң, байлыгы айкылар деле жүрөт. Бирок Аллах Тааланын кудурети келгендечи, 172 миллион доллар келгендечи, азыр нени сатайын дегенге акым жок да. Болсо сатам. Жок, сата албай ошондо отурам да. Ошол нерсе болуп калды. Ошто жакшы, да шүгүр кара сууга барып келдик. Эми ал жакта алардан кичине дем алсын деп чет жактарга чыгып экен, болгонча болурчу. Чет жак айылдарга, Баткен, Чоң Алайга чыгып жатты. Ал жактан
баягы КамАЗ айдаган биз өзүбүз